Стоматит же оозул деген оору бар. Көпчүлүк адамдарда оозуна жаралар чыгып, сүйлөй албай, тамак жей албай кыйналышат. Бул оорунун негизги 3 себеби бар. Эң биринчиси автоздук стоматит деп айтылат. Бул учурда адамга витаминдер жакшы жетишпей калса, стресс болсо, же болбосо оозунун ичинде бир травмалар болсо дагы пайда болушу мүмкүн. Экинчи себеби бул кандидоздук стоматит. Качан адамдын оозуна грибоктор жугуп кала турган болсо, ошол грибоктор адамдын оозунда жараларды пайда кылат дагы, стоматит болуп, оозул болуп сүйлөй албай калышат. Үчүнчүсү бул вирусный деп айтылат. Бул герпес вирусунун негизинде пайда болот. Ооздогу ошол герпес вирусу оозунун ичинде жараларды пайда кылат дагы, адамдар тамакта жей албай, жакшы сүйлөй албай калышат. Кимде оозул боло бере турган болсо, алар ушул себептерин такташ керек болот. Эң алгачкысы дарыгерге кайрылсаңыз болот. Ошол себебин тактап туруп, тагыраак дарылансаңыз, бул оорудан кутулуп айыксаңыз болот.